арнаган белектериңиздер болсо. Токмок шаарына курган социалдык шаарча негизинен аз камсыз болгон 104 үй бүлөгө берилди. Бүгүн алар өздөрүнүн колдорун ачкычтарын алып үйлөрүнө кирип жаткан учурлары. Ал эми бул шаарчанын жалпы аянты 2 гектардан ашат. Ошондой эле айымдардын, үйдө отурган айымдарга жумуш менен камсыз болуусу үчүн атайын тигүү цехи дагы кошо негизделген. Бул үй Сагындык Олжобаеванын 42 жаштагы тун кызына берилди. Кызы мындан 3 жыл мурун жолдошунан ажырап 5 баласы менен калган. Жашаганга турак жай жок болгондуктан кызын жана анын балдарын буга чейин өз үйүндө багып келген. Неберелеринин эң улуусу 15 жашта. Андыктан чет элдик донорлордун колдоосунда берилген үй Сагындык апанын чүрпөлөрү үчүн чоң олжо болду. Кызыма Олжобаева Самара Туратбековнага үй тийип атат. Ошо үйдүн тийгенине биз аябай кубанычтабыз. Ошо кызым мындан 3 жыл мурун күйөөсү кайтыш болуп калып, ошо 5 баласын тарбиялап, ушу менин үйүмдө жашап атышкан. Кудайдын буйругу менен мынакей ушул жерден үй алып калдык. Ошо берип аткан ушу үй ээлерине, араб фондуларына аябай чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Социалдык жактан колдоого муктаж болгон шаар тургундарын үй менен камсыз кылууда мэрия тарабынан атайын комиссия түзүлүп, анда жашоо шарты начар үй бүлөлөр тандалып алынган. Бул жолдошу жок, балдары, жаш балдары барлар, өспүрүм ошондой үй бүлөлөргө берилип атат да. Бүгүнкү күндө муктаж. Буга чейин мэрия менен Город кеңешинин депутаттары биригип, ушул комиссия түзүшүп, ошондой үй бүлөлөргө берилишти. Турак жайлар заманбап талаптар менен салынган. Алсак даараткана, жуунуучу жай жана үй кычейкесине керектүү каражаттар бар. Ошондой эле айлана тегереги толук курчалып, жолдоруна асфальт төшөлгөн. Ачкыч берүү аземине министрлер комитетинин төрагасынын орун басары Жылыз Бакашева да катышып, мындагы үйлөрдүн абалы менен таанышты. Биз азырлы көп болдук. Ошо Кувейт мамлекетинен, Сауд Аравия падышачылыгынан, Ирак республикасынан, анан Катар мамлекетинен биздин кайрымдуулук боюнча меймандар келип, мына ушунчалык сонун шаарчаны ачып атабыз. Бул шаарчаны азыр өзүбүз көрүп атабыз. Ар бир үй бүлө эң чоң кубанычка батып атат. Мына бүгүн биздин ушул Токмок шаарында кош майрам десек болот. Биринчиден билим күнү, экинчиден мына ушундай сонун шаарча Ас-Сафа кайрымдуулук фонду тарабынан ачылып, анан ушу калкыбыздын өзгөчө аярлуу катмары бар. Мына ошол адамдарга социалдык, экономикалык жактан абалын жакшыртуу үчүн абдан чоң салым кошулуп атат. Кыз келиндерди жумуш менен камсыз кылган тигүү цехинде 14 машина даярдалган. Мында айрыкча аялдардын кийимдери тигилип, аларды коңшу мамлекеттерине экспорттоого шарттар түзүлгөн. Ошол цехте иншалла мен Аллах Таала кудрети менен иштетем. Анан үйрөнчүктөр аялдарды үйрөтөбүз Аллах жолунда, Аллах ыраазычылыгы үчүн. Бардык заказдарды алып келебиз, иштетебиз иншаллах. Буюрса ниеттерибиз, тилектерибиз жакшы. Мусульманский платья, анан мусульманча топулар, бардык нерселерди тигебиз иншалла. Белоруссия, Москва, Россия заказы. Кайсы жерден заказдар келсе, ошол жака биз тигебиз иншалла. Белгилей кетсек, Шаркаттуу социалдык шаарча Кувейт мамлекетинин каржылоосундагы Ас-Сафа кайрымдуулук фондунун финансылык колдоосу менен курулду. Шаарчанын негизги демөөрчүсү Катар мамлекетинин өкүлү болуп эсептелет. Бул жайды курууда биз Кыргызстандагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана жетим балдарга колдоо көрсөтүп, муктаждыктарын жоюуну көздөдүк. Өзүңүздөр көргөндөй, бүгүн ачылыш аземи болуп жатат. Ал эми курулушуна болжолдуу эсеп менен 116 миллион 300 миң сомдун тегерегиндеги акча каражаты сарпталды. Кошумчаласак, бул жерде балдар үчүн футбол талаасы жана мечит бар. Ошондой эле Долбоордун алкагында 250 орундук жатак мектеп түптөлдү. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ, Токмок шаары.